Кандай жаныбарлар болот? Жаныбарлар жандуу жандыктар. Бардык жандуу организмдер сыяктуу жаныбарлар дем алышат, азыктанышат, кыймылдашат, өсүшөт, көбөйүшөт жана убагы жеткенде өлүшөт. Жаныбарлар планетанын бардык аймагын мекендешет. Түндүк уюлда, чөлдө, океанда, суунун түбүндө да жашашат. Жаныбарлар дүйнөсү ар түрдүү. Жаныбарлар кантип дем алышат? Жаныбарлардын жашоосу үчүн абадагы кычкылтектин мааниси чоң. Суу жаныбарлары кычкылтекти суудан алышат. Жер үстүндөгү жаныбарлар аны абадан алышат. Жаныбарлардын көпчүлүгүндө атайын дем алуу органдарынын системасы болот. Айрым жандыктар, курттар бүткүл денеси менен дем алышат. Дем алууда көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Жаныбарлар кантип азыктанат? Жаныбарлар азык менен кошо органикалык заттарды алышат. Алар кыймылдоого жана организмдин өрчүшүнө сарпталат. Азыктануу жолуна карата жаныбарларды жырткыч, өсүмдүк жегич жана бардыгын жей турган жаныбарлар деп бөлсөк болот. Жаныбарлар кыймылдашабы? Бардык жаныбарлар кыймылда болушат жана өрчүшөт. Бир жаныбарлар секиришет, башкалары сууда сүзүшөт. Үчүнчүлөрү учушат, төртүнчүлөрү сойлошот. Жаныбарлар бирдей көбөйүшөбү? Бардык жаныбарлар тукум улайт жана көбөйүшөт. Балыктар уруктан жаралышат. Балапандар жумурткадан чыгат. Бакалар адегенде уруктан жаралып, чөмүч башка айланышат. Көпөлөктөр бир нече өрчүү баскычынан өтүшөт. Мамалактар аюу энесине окшош туулушат. Көпчүлүк жаныбарлар өз балдарына камкордук көрүп багышат. Жаныбарлар кантип жашоого ыңгайланышат? Ар бир жаныбар өзү жашаган чөйрөгө, жер үстүндө, жер астында, асманда жана сууда, ысыкта, суукта жашоого ыңгайланышат. Коёндун узун кулагы жакшы угуу үчүн эле эмес, чуркаганда денесин салкындатууга да жардам берет. Ал эми жирафтын узун моюну башка жаныбарлар жетпеген эң бийик бактардын жалбырактарын үзүүгө жардам берет. Сокур чычкандын көзү көрбөй калган. Анткени жердин астында ага көздүн кереги тийбейт. Топоздун калың жүнү тоонун катаал шартынан аны сактап турат. Төө ысык чөлдө узак убакыт суусуз чыдай алат. Окумуштуулар жаныбарларды бир нече топко бөлүшөт. Булар сүт эмүүчүлөр, балыктар, канаттуулар, курт кумурскалар, сойлоп жүрүүчүлөр, жерде сууда жашоочулар, моллюскалар, жөргөмүш сымалдар.